Насаат Кejи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү жана райымдуу Алланын аты менен баштап, урматтуу мекендешим, урматтуу мусулман бир тууганым, сөзүмдүн башында жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор айтамын. Алхамдулилlah, субханаллах, алхамдулилlah, Кудайыма көп шүгүр, чексиз шүгүрлөр болсун. Ушундай Кыргызстан деген мекенде төрөлүп, Кыргызстан деген мекенде өсүп калганга, Аллах Табарак ва Таала ушундай мекендин атуулы кылганына. Урматтуу мусулман бир тууганым, негизги мен айтайын деген маселе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн хадисинде ал-иману бид'ун ва саб'уна шу'батун алаха ла илаха иллаллах аднаха имататул азани тариq. Имандын 70-тен көп шакчасы бар дейт. Иманды могу дарак элестете турган болсок, урматтуу мекендешим, имандын эң негизги шакчасы, анын тамыры ла илаха иллаллах, Кудайыма шүгүр, менин мекендештерим бардыгыбыз ла илаха иллаллах деген келимени айтабыз. Имандын эң жогорусу ошол, ва аднаха эң төмөнү имататул аза ани тариq, жолдон адамдарга ыза берген нерсени алып четтетип коюу. Урматтуу мусулман бир тууганым, имататул аза ани тариq, жолдон адамдарга ыза берген нерсени алуу имандын эң төмөн даражасы дейт. Вал хая минал иман, уяттуулук да имандуулуктан дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ал-иман вал хая Курана, иман менен уяттуулук эри шаркак болгон экөө бириккен нерсе дейт. Иза руфи ахадухума руфи ал-ахар, экөөнүн бирөө көтөрүлүп жок болсо, экинчиси жок болот. Башкача айтканда, иманы жоктун уяты жок, уяты жоктун иманы жок. Урматтуу мусулман бир тууган, бармак коя турган темага келдик. Жаранын үстүнө бармак коеюн деген тема ушул. Кыргызстандагы менин мекендештерим көлгө барып эс алууда, тоого жайлоого барып эс алууда, ар бир аккан дарыялардын жээгинде эс алууда. Эс алыңыз кут болсун. Жараткан Аллах Таала ушул жердин элине береке берсин. Бирок мен айтайын деген жердештерим, мекендештерим, ушундай жерде жашап жатканыбызга көп шүгүр кылабыз. Шүгүр бир гана тил менен алхамдулилlah, субханаллах деген менен чектелип калбайт. Шүгүр ошондой жерибизди таза сактагандыкта. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадиси менен айтайын, эс алууга барган менин мекендештерим, жердештерим, жайлоого бардыңбы, тоого бардыңбы, көлгө бардыңбы, дарыянын жээгине бардыңбы, бир бакка бардыңбы, ушул хадис сенин кулагыңа кулак сырга болсун, жүрөгүңө туюп алгын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн бир хадисинде иттақу лaqanayn, эки наалатка калуу жерден сактангыла дейт. Эки жерде наалатка калуудан сактагыла. Наалат деген Алланын рахматынан алыс, дозогуна жакын болуп калуу. Адамдардын наалаты ал кандай? Я Расулалла, ва маллаанан, ал эки наалатка калуучу ким десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам аллази ятахалла фи турукун нас, адамдардын жолуна дара тушатып койгон, адамдардын жолун булгап отуруп койгон. Бул азыр мен көрсөтүп жаткан бул адамдык эмес. Ооба, урматтуу мусулман бир тууган, жолубузда айван бул жерди булгаптыр. Бирок кээ бир адам сүрөтүндө болгон айвандар да ошондой эс албаганы жерге, эс алганы барган жерде адамдардын жолун булгап койгон болсо, аларга да Алланын, пайгамбардын, инсандардын наалаты болот. Экинчиси, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам эки жерден наалаттан сактангыла дегени, жолду булгап ошондой эле фи турукун нас, адамдардын а фи зиллихим, же адамдар көлөкөлөп эс ала турган жерде, көлөкө боло турган жерге дара сындырып коюу, ошол жерди булгап коюу деген сөз, бул эки наалатка кала турган нерсе. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, караң, могу жер кандай кооз, кандай таза. Эс алганы келдик. Бирок ушул жерде келип бир инсан дара тушатып койсочу, адамдар эс ала турган жерди булгап койсо, же адамдардын жолун булгап койсо, ага наалат болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ошондуктан эки наалатка калган жерден сактангыла дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, инсандардын наалатыга калуудан сактаналы. Эс алган жерибизди таза сактайлы. Ал көлүбүз болсун, жайлообуз болсун, же болбосо бактарыбыз болсун.
таза сактайлы. Тазалык бул имандын бир бөлүгү. Тазалыксыз намаз да болбойт. Тазалыксыз эч нерсе болбойт. Ошондуктан dinimizдің bir bölügü тазалык болсо, башка бөлүгү ибадат, башкалары менен бөлүн. Аллах табарак ва таала ушундай бейиштин төрүдөй болгон мекенибизди таза сактап, келечек муңга таза өткөзүп берүү насип этсин. Аллахумма амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.